Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу достор. 2025-жылы кыргыз мушкерлери үчүн өтө жемиштүү жылдардын бири болду. Кыргыз барс каймана ысымы менен таанылган Жакшылык Мырзабеков Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп, Россиянын эң алдыңкы промотордук компаниясы ACA уюмунун чемпиондук титулун алды. Албетте, Жакшылык азырынча убактылуу чемпион. Ал эми негизги чемпион бул Абубакар Вагаев. Былтыр ACA уюму уюштурган Гран-при турниринде чемпион аталып, бүгүнкү күндө аталган лиганын 77 кг салмак чембирдигиндеги эң күчтүү мушкери болуп эсептелинет. 2026 жылы бул эки мушкердин беттеши көпчүлүк үчүн өтө кызык болуп жаткан маалы. Жада калса ACA лигасынын президенти, матчмейкери жана вице-президенти дагы алдыда күтүлүп жаткан эң кызыктуу беттеш Вагаев менен Мырзабековдун ортосунда орун аларын айтып өтүштү. Келиңиздер бул беттеш тууралуу кыскача фактыларга кайрылып өтөлү. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Абубакар Вагаев 32 жаштагы чеченстандык күчтүү мушкер. Бүгүнкү күндө Ахмат командасынын өкүлү. Өзүнүн карьерасында ал өтө күчтүү делинген мушкерлерди жеңип, 2 лиганын чемпиону болууга жетишти. Бул WFCA, андан кийин ACA. Албетте, бул эки лиганын башкармалыгы бир, бирок экөөсү эки башка лига жана эки башка тарых. Абубакар Вагаев өзүнүн карьерасын өтө эрте баштаган. Тактап айтканда 19 жашында Red Mare аттуу Польшанын лигасында дебюттук беттешине чыккан. Бул 2012 жыл болчу. Андан бери 28 беттешке чыгып, 24 жолу жеңишке жетип, 4 жолу утулган. Акыркы 10 жыл ичиндеги жеңилүүлөрүн карап көрө турган болсок, Беслан Ушуковго, Мурат Абдуллаевго жана Виталий Слипенкого утулган. Бул беттештердин баарында тең атаандаштарынан нокаутка кеткен. Албетте, Абубакар Вагаев өтө күчтүү мушкер. Бирок анын дагы анча-мынча алсыз жерлери бар. Ошонун негизинде ал 4 жолу жеңилүү ызасын тарткан. Бирок акыркы мезгилдерде жарым орто салмак чембирдигинде КМШ өлкөлөрүндөгү эң күчтүү мушкерлердин бири деп айтсак, жаңылган болбойбуз. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдан 2025 жылга чейин уланган ACA-дин жарым орто салмак чембирдигиндеги Гран-при турниринде кыргызстандык Эдил Эсенгулов катышты. Ал өзүнүн биринчи беттешинде бразилиялык атаандашын утуп алганы менен жарым финалдык беттештерде ушул Абубакар Вагаев менен кескелди. Эдил ал мезгилде өтө мыкты калыпта болчу. Өткөргөн акыркы 10 беттешин ишенимдүү түрдө утуп алган. Бирок Абубакар Вагаев кыргызстандык мушкерге өзгөчө сюрпризди даярдап койгонун беттеш көрсөттү. Вагаев атаандашын дээрлик 5 раунд бою ишенимдүү түрдө утту жана финалга чыгып, финалдык бөлүктө ACA-дин эң күчтүү мушкерлеринин бири мурунку UFC мушкери Альберт Туменовду дагы өтө ишенимдүү түрдө утуп, чемпиондук курду өз карамагына алды. Жакшылык Мырзабеков жөнүндө айта турган болсок, Абубакар Вагаев 2024 жылы утуп алган Эдил Эсенгуловдун жакын досу, командалашы. Бул эки мушкер Алимардан Абдыкаров башында турган Альфа профи залында чогум ашыгып баштап, далошол клубтун атынан эл аралык деңгээлде бийик чыга алды. Өзүнүн алгачкы карьерасын көпчүлүк кыргызстандык мушкерлер сыяктуу жергиликтүү лигаларда баштаган. WF, EFC Global сыяктуу уюмдарда беттешкенден кийин 2021 жылы кыска убакытта Найза Fighter Championship лигасынын чемпиону Магомед Кабардиев менен чыккан. Бирок ал беттеште 3-чү раундда жеңилип калат. Бирок андан кийин Жакшылык дагы да болсо чыйралып, күчтүү боло баштады. 2022 жылдан 2025 жылга чейин өткөргөн 12 беттешинде болгону бир гана ирет жеңилди.
2023 Адлан Батаев менен болгон беттеште калыстар эки тараптуу чечимдин негизинде чеченстандык мушкерге жеңишти ыйгарган. А бирок жеке менин пикиримде дагы, ошол эле учурда көпчүлүк көрөрмандардын пикиринде дагы ал беттеште Жакшылык Мырзабеков ата-андашынан бир эмес эки баш өйдө болгон деп айтсак, жаңылган болбойбуз. ACA уюмунда жалпысынан 2023 апрель айында дебют жасап, бул лигада жалпы 7 беттеш өткөрдү. Жана 1 жеңилүү, 6 жеңиши бар. Акыркы беттешинде 2025 декабрь айында Узайыр Абдураков менен өткөрүп, аны биринчи эле раунддун 33 секундасында муун тыкмасы менен жеңип, ACA'дин убактылуу чемпиондук короон тагынды. Үстүдө айткандай, ACA лигасынын алкагында 2026 жылда күтүлүп жаткан эң башкы беттеш кайсы деп суроо салганда, аталган лиганын президенти Магомед Дибулатов дал ушул Жакшылык Мырзабеков менен Вагаевдин беттешин айтса, ACA'деги дагы бир таасирдүү адам Адланбек Бадаев дагы алдыңкы убакытта дал ушул беттешти күтүп жаткандыгын белгилеп өттү. Бул кызыктуу беттешти Бишкек шаарында өткөрүүгө кызыктар. Былтыр күзүндө Бишкекте ачылган жаштык аренада 5000ден ашуун көрөрманды батырууга болот. Демек, ACA уюмунун турнирин жогорку деңгээлде кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок акыркы мезгилдерде Кыргызстанда ММА спортун жайылтуу, өткөрүүгө тыюу салынгандыгына байланыштуу азырынча бул турнир Кыргызстанда өтөбү так белгисиз. Эми бул беттеште ким жеңишке жетет деген суроого келе турган болсок, албетте Абубакар Вагаев беттеш алдында фаворит. Себеби анын тажрыйбасы өтө мол жана күчтүү делинген ата-андаштарын ишенимдүү түрдө утуп, бүгүнкү күндө өтө мыкты калыпта деп айтсак жаңылган болбойбуз. Бирок Жакшылык Мырзабеков дагы кызыл вино сыяктуу барган сайын күчүнө кирүүдө. Жана чеченстандык ата-андашына оңой олжо болот дегенден алысмын. Эгерде беттеш Кыргызстанда орун ала турган болсо, анда Мырзабековдун дагы жеңишке жетүүгө болгон мүмкүнчүлүгү арта түшөт. Бирок жалпысынан алып карай турган болсок, Жакшылыктын күрөшү буга чейин бардык чеченстандык ата-андаштарына өттү. Абубакар Вагаевка өтөбү чоң суроо. Себеби Эдил Эсенгулов менен болгон беттеште Вагаевдин партерден коргонуу аракеттери күчтүү экендигин көргөнбүз. Бул беттештин болоору түшүнүктүү, болгону убакыттын гана иши. Жана расмий түрдө кайсыл убакытка коюлат азырынча белгисиз. Менин оюмча Рамазан айынан кийин апрель же май айларында болушу толук ыктымал. Эмнеси болгон учурда дагы кыргызстандык мушкерге бул кереметтүү беттеште ийгилик каалайбыз. Күчтүү делинген Абубакар Вагаевди утуп, жалпы дүйнө элине өзү тууралуу чоң билдирүү калтырат деген ишеним чоң. Достор, а сиздер кандай ойлойсуздар? Бул беттештин Кыргызстанда өтүү мүмкүнчүлүгү канчалык жана жеңишке ким жетиши мүмкүн? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Эми сиздер менен коштошобуз, саламатта болуңуздар.